Баланын өнүгүүсү, ийгиликтүү болуусу генетикаданбы же чөйрөдөнбү? Өнүгүү үзгүлтүксүз процессби же баскыч менен илгерилеп олтурабы? Дүйнөнүн бардык жеринде инсандар бирдей эле өнүгөбү? Же адам табияты маданий баалуулуктарга жараша ар кандай өнүгүшү мүмкүнбү? Бул суроолордун бардыгы мааниге ээ. Бирок ата-энелер үчүн, педагогдор үчүн да эң маанилүүсү биринчи суроо болуп саналат. Оюңузга келген кандайдыр бир өзгөчөлүктү изилдөө үчүн төмөндөгүдөй суроо бериңиз. Генетикаданбы же кийинчерээк чөйрөдөн өздөштүрүлгөнбү? Канчалык деңгээлде генетиканын же чөйрөнүн таасири бар? Бул бала аябай зээндүү, тиги бала кыйын спортсмен деп жатып алардын жөндөмдөрүн генетикалык факторлор аркылуу түшүндүрөсүзбү? Же кийинчерээк чөйрөдөн өздөштүрүлгөнүн айтып жатасызбы? Пикириңиз жөнүндө сураганым менен ишенимден сөз кылып жатам. Эмнеге ишенесиз? Зээндүүлүк сымал баланын негизги жөндөмдөрү генетикалык болгондугу үчүн өзгөргүс стабилдүүбү же бул жөндөмдөрдү кийинчерээк өздөштүрсө болобу? Генетикалык деп кабылданган көптөгөн өзгөчөлүктөр али бала төрөлө электе эле апанын тамактануусуна, стресске кабылуусуна жараша чөйрөдөн, экологиялык болушу да мүмкүн. Эгерде акыл-эс жана жөндөмдүүлүк адамдын дээринен, табияттан деп кабылдасаңыз, аракетчилдикке, мээнетке маани бере бербейсиз. Мындайда ийгиликсиздикке баш ийип бересиз да кийинки этаптарга өтүүгө умтулбайсыз, алдыга максат койбойсуз. Башкача айтканда, бала өз күчүн бир жолу сынап көрүп ийгиликке жетпей калса, баланын жөндөмсүздүгүнө басым жасайсыз. Бул бала табиятынан мындай иштерге жок дейсиз. Бул баланын өзгөрүшү кыйын дейсиз. Ал эми акыл-эстин, жөндөмдүүлүктүн өнүгүшүнө, өзгөрүшүнө ишенсеңиз, ийгиликке жетүү үчүн талыкпай эмгектенүү зарылдыгын түшүнөсүз. Бул учурда баланын өзгөргүс мүнөзүнө, стабилдүү факторлорго эмес, өндүрүмдүүлүккө, баланын тырышчаактыгына басым жасайсыз. Жашоодо ийгиликке жетүүнү же жетпей калууну акыркы аялдамада эмес, эмгектенүүнүн, изденүү процессинин табигый этаптары катары баалайсыз. Мисалы, балаңыз кандайдыр бир ийгиликке жеткенде «сен акылдуусуң да» дегендин ордуна «сен аябай катуу аракетиңдин артында ийгиликке жеттиң» дейсиз. Көптөгөн илимий изилдөөлөр көрсөтүп тургандай, жөндөмдүүлүк боюнча стабилдүү көз карашка ээ адамдар ийгиликке жетүү үчүн жол издешпейт. Жоготууга учураса эле бат эле кол куушуруп жеңилип берет. Тескерисинче, ийгилик тынымсыз изденүүнүн, ички каалоонун натыйжасы экенине ишенгендер ийгиликсиздикти ийгиликке жетүүдө баскыч катары, ортомчу катары колдонушат. Бул темада мисалдар толтура. Мисалы, Майкл Джорданды өз кезегинде лицейдин баскетбол командасына да кабыл албай коюшкан. Ал кол куушуруп отуруп калбастан, айлар бою күнүгө таң атпай туруп машыгып жатып, кандай деңгээлге жеткени баарыбызга маалым. Гений атыккан таанымал кишилердин чындыгында күнү-түнү тынымсыз эмгектенип, өз максаттарына карай чечкиндүү жол алышканын да билебиз. Сөзүбүздү жыйынтыктай турган болсок, бул эки көз караштын кайсынысын жактаарыңызга карата балаңыздын табиятына кандай мамиле кыла тургандыгыңыз аныкталат. Сиздин көз карашыңыз чечүүчү мааниге ээ, урматтуу ата-эне.